Эми биз президенттикке дагы бир талапкер Элдар Абакиров менен байланышууга аракет көрүүдөбүз. Элдар мырза, саламатсызбы? Сиз мени көрүп жатасызбы, угуп жатасызбы? Элдар мырза, сиз алдын ала санактар боюнча 1%ке жетпеген добуш алыптырсыз, адашпасам 0,4. Айтсаңыз, ушул шайлоонун жыйынтыктарын тааныйсызбы? Саламатчылык. Эми шайлоонун жыйынтыгы мыйзам чегинде болсо албетте тааныйбыз. Ал боюнча маселе жок. Жалпысынан бүгүнкү күндө шайлоонун жыйынтыгы чыкты, шайлоо бүттү. Анан эң негизгиси ошол бизди колдогондорго, бизге добуш бергендерге мен ошол азыр ыраазычылык билдирем. Элдар мырза, бул жыйынтыктар Кыргызстандагы саясий кырдаалдын кесепети деп айтсак болобу? Эми бүгүнкү күндө бул коомдун абалы дейбизби, күтүүсү дейбизби, ушул пандемия болду, экономикалык кризис болду, жогорку кеңештин шайлоонун жыйынтыгы жанагындай 5-октябрдагы ыңкылап төңкөрүш менен бүттү. Ушунун баары таасир этти деп ойлойм биздин коомго. Ошондой эле президенттик башкарууну колдогондор көп болгону, басымдуусу болгону жарыяланды Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан. Эми бийлик бутактардын ортосундагы тең салмактуулукту мындай сактап туруу, ошого авторитардык режимдин орношуна жол бербөө үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керек? Эми бул бүгүнкү күндө бийликтин көз карашы элге сунушталды, эл өзүнүн добушун көрсөттү. Эми аны БШК албетте канча майда чүйда бузуу болду же башкача бузуулар болду, эми ал БШК талкуулайт менин оюмча эл менен. Чыныгы атаандаштар эми бул башка талапкерлер эмес. Чыныгы атаандаштар бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикалык абалы, ушул пандемиядан кийинки экономикалык кризис, жакырчылык, жумушсуздук. Эгер азыркы бийлик өзүнүн саясий көз карашы менен ушул маселелерди чече алса, анда албетте ал жакшы иштей турган бийлик болот. Болбосо эми аны убакыт көрсөтөт. Элдар мырза, сиз жаштардын, жаш саясатчылардын өкүлүсүз. Жаш саясатчылардын кыймылын түзүү, ошондой бир планыңыз, ниетиңиз барбы? Ошондой кыймыл түзүлүшү мүмкүнбү? Эми менин ниетим кыймыл түзүлүш эмес, менин ниетим профессионалдуу кадрлардан Кыргызстанды бутка тургузуп иштейм деген кишилерден буйруса келечекке дагы Кыргызстан үчүн иштеш. Эми бул жогорку кеңешке шайлоо болобу, жана башка шайлоолор болобу, эми аны убакыт көрсөтөт. Бирок негизги Кыргызстандын өнүгүшү үчүн албетте биз өзүбүздүн идеялаш кишилер менен биз иштейбиз. Бийлик өз тарабынан эмне кылышы керек? Ошол бардык күчтөрдү бириктириш үчүн, ынтымакта болуш үчүн, алга жылуу үчүн, өлкөнүн алга жылуусу үчүн. Эми азыр экономикалык абал ушунчалык оор. Мен ойлойм, Кыргызстанда эң күчтүү кадрларды тарткан күнү деле бул экономикалык кризистен чыгыш оңой болбойт. Демек, ошонун баарын ойго алып, эң күчтүү кадрларды бийлик топтоп ынтымакка келип иштеш керек албетте. Кыргызстандын мындай айтканда демократия көз карашын эске алып, балансты эске алып, негизи менин көз карашым ошондой иштесе жакшы болмок. Рахмат. Биз менен байланышта президенттикке талапкер Элдар Абакиров болду.